Mına bizden katlama bir çayxanabız. Lev Tolstoy 141 darегinde жайгашкан. Мына бүгүн Кылыч ажекебиз ушул жерди алып иштетип баштады. Мына бүгүн батталып атат. Достордон, туугандыктардан мына атактуу элдик айыл чарба министри Абдулла Ташевич келди. Каалоо тилектериңди айтып кой. Ассаламу алейкум, жалпы Кыргызстандык мекендештер. Мына тамактын эгерде тамакты дарыдай жебесең, дарыны тамактай жеп каласың дейт да. Анан ошол имандын жарымы тамак менен кирет дейт да. Ошон үчүн туугандар адал тамак издеп, адал тамак жеңиздер. Мына азыр Кыргызстан боюнча азыр мындагы болсо 100% эл мусулман болуп калдык. Мына азыр дуа кылып атабыз, дуалар эмне кабыл болуп атат. Мына ушул жеген ичкенибизди контроль кылбай турган болсок, деген баягы намаз окуду деп эле мойнунан сактык болуп кутулган болот экен, а бирок биздин мына ушул кылган дуаларыбыз кабыл болбойт экен да. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтамын, адал тамак издеп жеңиздер. Мына менин досум, 30 жылдык досум, мына Ботош Айшытамын баласы Кылычбек. Бул жигит ошол Лейлектен болот. Мына баягы сынган кылычтагы баягы карачы басмачынын небереси. Мына ошол чоң Айшатамын дуасы бар. Мен ошону 30 жылдан бери айтып жүрөм. Жазакаллаху хайран касиран инкасира деп. Бул сен ким бирөөгө жакшылык кааласаң, сен мага жакшылык кааласаң, мен дагы сага ошол жакшылыкты каалайм деген дуа. Мына азыр досум жазакаллаху хайран касиран инкасира. Мына ушул бизге мына ушундай кылып дасторконуңду жайып, мына бүгүнкү ишканаңды ачып атасың. Бул Кылычбектин бир 30-чу ашканасы. Кылычбек өтө көп жерлерде абат кылып иштеп, бирок баягы адилетсиздик эмеси менен баягы хазайиндери жакшы акча түшүп калганда, мына кыргыздын бир адаты бар да. Бир нерсени ушул кылып кетип атса эле, я мен өзүм кылып кетем деп бөлүнө калат, же тартып алып коет дагы, ошол бизнестин баардыгы кыйнайт. Бул деген бата деген болот, дуа кеткен жери болот. Бул Кылычтын өзүнүн колуна дуа кеткен да. Бул Кылыч бүгүн бу жерде абат кылса, бул жерден кой берсең 300 метр наракка барып алып дагы ишти кыла берет да. Себеби дегенде бул өнөр. Бул деген ар кимдин колунан келе бербейт. Ошон үчүн Кылычбекке ийгилик каалайбыз. Мына ушул буга чейин бул жерде Майрамбек деген инибиз аябай ийгиликтүү иштеп, мына ушул жерде абат кылып, элдин баардыгына ушул тойбе ашын жедирип, мына канчасы ошол аштын даамы оозунда калды. Мына ушул эле традицияны улап, мына биздин Кылычбек досубуз ушул жерге сонун ашканасын иштетип баштады. Лев Толстой 140 туугандар. Чыныгы ушул айылжыттанган тамак жейм десеңиздер, сорпосу, анан ашы, одан сырткары мына мисалы үчүн сонун камыр тамактары бар. Келип ушул биздин досубуздун колунан таам татып кетиңиздер туугандар. Хажеке, сиз да бир дуа берип, каалооңузду айтып коюңуз, Буралы ажы. Биз дагы бул майрамда иштеп атканда бир-эки жолу келгенбиз. Чындыгында ашабдан жакшы болчу. Эми азыр эми Кылыч ажы иштеп баштаптыр. Буюрса дагы келе беребиз. Ишиңизге ийгилик. Буюрса келип турабыз. Мына Темирлан Ахматов жаштар сүйлөсүн. Долбоордун автору, белгилүү журналист. Темирлан, сен дагы каалооңду айтып кой. Ассалам алейкум, урматтуу көрөрмандар. Мен дагы келдим. Азыр буюрса абдан жаамдуу экен. Сиздер көрүп тургандай каттама турат, аш турат, мынакей шоколаддар менен абдан сонун экен. Бул жерге келип даам сызып, анан кийин айтыш керек экен да. Келиңиздер. Кудай таала мал жаныңызга, малыңызга береке берсин. Молодец. Мына Тилек Кутубаев, Кыргызстанда белгилүү программист, IT-доор, IT компаниясынын негиздөөчүсү. Бул жигит Бүгүн биз негизи салтка баягы негизи биз ушул жерде тез чогулуп турабыз ар вторник күндөрү. Бүгүн да ошондой байке баарыбызды жыйып, дасторкон жайып неме кылып аткан экен. Негизинен буга чейин биз билебиз, бул жердин тамагы жакшы. Майрамбек базар байкелер айтып кеткендер, Майрамбек байке жасап иштетип жүргөн. Азыр мындан да жакшы болот деп ойлойбуз. Мындан да жакшы болот деп келгиле. Лев Толстой 140-та. Каттама сыртында каттама деп жазылып турат. Мына биякта мына кызга сеп деген чоң компания бар. Кубат ажы. Сиз дагы каалооңузду айтып коюңуз. Кылычбай досубуз ушул жерде мына бүгүн чайхана алып,
ушул жерде арендага алып мына өзүнүн ишин баштаганын алдында турат. Мына баарыбызды чакырып чай берип, ушу досторумдан, жора жолдошторумдан баталайын деп ошол ниетине жетип бүгүн баарыбыз мына чогулуп келип ушул кылыч досубуздун ашын жеп, ушул жерде өзүбүздүн каалоо тилектерибизди айтып, ушу баталарыбызды берип отурган чагыбыз. Алла таалам дайыма кылган иштериге береке берсин. Ойлогон ой максаттарга, тилеген тилектериге жеткизип, ушу дайыма ушул иштерин ийгиликтүү кылсын. Амин.